بسم الله الرحمن الرحيم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytadi, Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayet, "At-tasaubu mineş-şeytan." Tasaup engsö bul şeytandan deydi. Fa iza tasaaba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Ошондон кисилердин кимиңер качанда эңсей турган болсо, анда колунан келишинче аны кайтарсын. Озду жауып, колдон келишинче аны кайтарсын. Fa inna ahadakum iza qala ha dahika şeytan. Анткени дейт Пайгамбар алейхиссалам айтат, качанда силердин бириңер ha деп ha деген уже сөздү айта баштасаңар, анда шайтан күлөт дейт. Шайтандын күлгөнүнөн үнүңөр чыгып кетет дейт. İmam Ahmad, İmam Abu Dawud, İmam Tirmizi rahmatullahi aleyhi rivayet kılgan, jana bul hadisти İmam Nasai rahmatullahi sahih деп aytkan. Başka rivayette mындай söz менен да келген, качанда силердин бириңер эңсесеңер, анда колунан келишинче аны кайтарсын, анткени шайтан кирип бара жатат деген да риваят келген дейт. Анткени шайтан кирип бара жатат дейт. Буну İmam Muslim rahmatullahi жана Abu Dawud жана Ahmad rahmatullahi риваятында шу сөзү менен келген. Demek şeytan da kirip кетет экен. Озду жаппаса, колдон келишинче озу менен жапсын, болбой калган болсо колу менен жапсын, болбосо шайтан алейхиллана озго карай кирип кетет дейт. İmam Ahmad rahmatullahi rivayet kılat. Abu Hurayra radhiyallahu anhu da rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, "İnnallaha yuhibbul atas." Allah Taala çüçkürgöndü jakşı көрөт. Жана пенденин чүчкүргөнүн Аллах Таала жакшы көрөт. Жана жактырбайт эңсегенди. Ошондуктан качанда силердин бириңер ha деп айтса эңсеп жатканда, бул дейт, бул шайтан анын оозунда кирип алып күлүп жаткан дейт. Демек оозунун мекиндигине кирип алып, шайтан күлүп атканда адамдан ушундай үндөр чыгат деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен. Ошондон колдон келишинче эңсегенди жабабыз. Себеби бул адам жалкоочулукка алып келет. Бирдеке кызыкпай аткандын, максатсыз, умтулбай аткандын бир белгиси болуп калат. Шайтан алейхилан кыскасы кылып аткан мээнети да болчу. Ошондуктан эңсегенде колдон келишинче муну кайтаргыла дейт.